Жалал Абадта калың жааган кардан улам 80 баш кой өлгөн. Тогуз-Тороо районуна карыштуу Көкерем айылында калың жааган кардан улам кыштоодо калган чабандын кой кармаган бастырмасы кулап 80 баш кой өлгөн. Жерине 9 куткаруучу тартылып, жолдо кар калың болгондугуна байланыштуу номер 18 ЖТ менен бир жүктөгүч жолду ачып берген. Өлүп калган койдун тарпын куткаруучулар унаа барчу жерге чейин жеткирүүгө көмөк көрсөтүшкөн. Адам өмүрүнө зыян келген эмес. Ош-Бишкек жолу жабылып, 500дөй авто унаа кезек күтүп турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 18 февралдагы маалыматына караганда, Бишкек-Ош унаа жолундагы ири кар көчкүдөн улам Арал жана Сосновка постторунда авто унаалардын бардык түрүнө чектөө киргизилди. Мындан улам 2 постто кезекке турган жеңил жана жүк ташуучу унаалардын саны 500дөн ашты. Министрлик жергиликтүү бийлик жылынуучу жайларды уюштуруп, 200дөн ашуун кишиге ысык тамак берилди. Арал постунда 300гө жакын жеңил унаа жана 100гө жакын оор жүк ташуучу унаа, Сосновка постунда 75 оор жүк ташуучу авто унаа жана 52 жеңил авто унаа кезек күтүп турат. ОКМ жана жергиликтүү бийлик жылынуучу жайларды уюштурулуп, Арал постунда 150, ал эми Сосновка постунда 80 адамга тамак аш берилди деп айтылат ОКМдин маалыматында. Белгилей кетсек, 17 февраль күнү Жалал Абад облусунун Алабука аймагына караштуу Иштанберди алтын кенин иштеткен ишкананын жатаканасын кар көчкү басып, 4 киши жаракат алды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Абалы оор болгон бир жаран Алабука райондук ооруканасына жөнөтүлгөн. Тактоо иш-чараларын жүргүзүү максатында министрликтин райондук бөлүмүнүн куткаруучулары жеринде иш жүргүзүп жатышат. Калың жааган кардан улам Чаткал районунда дагы 15 түтүн коопсуз жайга көчүрүлгөн. Ал эми кечээ 17 февралда Талас облусунун Бакай-Ата районунун Боотерек айылында өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Катуу жааган кар эрип, 17 үйдү суу каптаган. Суу каптоо коркунучу сакталып тургандыгына байланыштуу 17 февралда Бакай-Ата районунун Боотерек айыл аймагына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Маалыматта Ынтымак айылынын тоо этегинде эриген кардын суусу 3 турак жайдын короосун каптап кеткени айтылган. Учурда жеринде ОКМдин куткаруучулары иштеп жаткандыгы кошумчаланды. Ал эми Ош шаарынын тургундары токтобой жааган жамгырдын азабын тартышууда. Бүгүн 18 февралда Ош шаарынын бардык көчөлөрүндө чака көтөрүп суу издеген, таза сууга кезекке турган адамдарды көрүүгө болот. Кала мэриясы суу берүү нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Ак Буура дарыясындагы суунун ылайланышы нормадан жогорулап кеткендигине байланыштуу 17 февралда таң эрте токтоткон. 100 миңдеген адам жашаган Ош шаарында жамгыр жааган сайын дарыя ылайланып, суу берүү убактылуу токтотулат. Айрым учурда 2-3 күнгө чейин суу берилбей калат. Шаар тургундары маселени чечип берүү үчүн өтүнүп, бир нече жолу акция өткөрүшкөн.